Нурпресстен жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Бүгүн 14 жыл мурда 2009 жылы эки мамлекеттин Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 4 көчө тууралуу талаштуу протоколго кол койгондугу үчүн камакка алынган Адахан Мадумаровдун айланасындагы талкуулар тынчыбай жаткан кези. Бир тарабы Мадумаровдун чыккынчылык беренеси менен камалышын, Тажикстан менен чек араны чечүү маселесиндеги 4 көчө протоколун жокко чыгаруудагы айлакерлик кадамы катары эсептеп, бүгүнкү бийликтин чубактын кунундай чубалып келген чек ара маселелерин чечүүгө белсендүү киришкендиги менен байланыштырышууда. Бир тарабы бул окуяны саясий куугундук деп, Адахан Мадумаровду учурдагы саясий оппозициянын негизги лидери болгондугу үчүн атаандашты жолдон алуунун амалы катары баалап жаткандар дагы бар. Айрыкча буга Кемпир-Абад маселеси боюнча камалгандарды дагы мисал кылышууда. Социалдык тармактарда жаңыдан оңдоп түзөөдөн өткөн асфальттын алдынан суу чыгып жаткан видео тарады. Окуяны уюлдук телефонго тарткан жаран таң калуу менен карап, кайсыл жерде ушундай көрүнүш бар деп айткан. Тасмада 3 сентябрь Гербен шаары деп жазылган. Асфальттын ичинен суу чыгып атыр. Каерде барысында айдыңыз? Каерде барысында? Негизи эле Кыргызстанда жол куруудагы көйгөйлөр башкы маселелердин бири. Айрым эл өкүлдөрү асфальттар балмуздакта эле ээрип кетип жатат. Андан көрө пол салалы деп агынан жарылган. Бул жагдайды президент Садыр Жапаров деле жашырбайт. Жол куруучулардын жоругун анекдотко айлантып, элди күлкүгө салган жайы бар. Эки казак менен кыргыз дос болуп, анан Москвада ушу жол университетин бүтүп келишет. Анан бирөө Алматыга, бирөө Бишкекке келет, дагы казак дос бир жыл өтөй кыргыз досун чакырат экен, чай берип коёюн деп. Барса эки кабат үй, шестиси отуй Мерседес, жашоосу укмуш. Анан сурайт да кыргыз: "Ай, былтыр эле экөө студент элек, эмне кантип мынчалык байып кеттиң? Мага бир секретин айтпайсың мага деле" деп. Анан жүр деп Алматынын жээгин алып чыгып туруп, "Мына могу жолду көрдүңбү?" "Ооба көрдүм. Ушуну мен салдым" дейт. "Мен жасадым" деп. "Чекесинен 5 сантиметр, калыңдыгынан 1 сантиметр экономить этип койдум, мына ушинтип байып калдым" дейт. Кыргыз кайра келип туруп 3 айдан кийин казак досун чакырат: "Кел, мен ответный чай берейин сага, келип кет" деп. Келсе, казак досунан 2 эсе бай болгон кыргыз. 3 кабат үй, Гелендваген мингени, дача. Анан: "Ай, сен 3 ай мурун эле бир комнат квартирада жашачу эмес белең? Батирде. Батир жалдап, кантип байып кеттиң" десе, "Жүр" деп туруп алып чыгам ушу жерден. "Кара балтага чейин көрсөтөйүн. Ушу жерге жол түшүш керек болчу, мен салбай койдум" деп. Ушул жерден дагы бир жагдайды эске сала кетели. Жакында эле Бишкек Кара-Балта жолуна асфальт төшөлүп ишке берилди. Бирок арадан көп убакыт өтпөй эле жолдун бир тарабын убактылуу жабып, кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатканына күбө болгонбуз. Дегенибиз, жаңы басылган асфальтты сыйрып жаткан техникаларды көргөнбүз. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортта жол кирени 20-22 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жаткан айтылууда. Маалыматка караганда, бул баа үчүн мэрия ыңгайлуу, өз убагында жана жетиштүү коомдук транспорт менен камсыз кылат экен. Кеп сыйымдуулугу чоң, экологиялык жактан таза, жаңы жана заманбап автобустар жөнүндө болуп жатат. Бүгүнкү күндө линияга 100 жаңы автобус чыгарылды. Жакынкы аралыкта дагы 100 автобус чыгарылат. Ал эми жыл аягына чейин 800 жаңы автобус келип шаарда жүрө баштайт. Мындай аракеттин себеби күйүүчү майдын кымбаттаганы жана газдын баасы көтөрүлгөнү болду. Электр энергиясы да кымбат, тетиктер да арзан эмес. Тегеректелген күндө да тариф 20 сомдон кем эмес болбойт дейт мэрия. Мекемеден билдиргендей, тарифтер жок дегенде чыгымдарды жабуу керек. Эгер бул аткарылбаса, 2 жылдан кийин кайрадан эски автопарк толот экен. Эми мунун баарын угуп отуруп, бул жакты да түшүнөйүн дейсиң. Бирок анда бир үйдө 2-3 баласы окугандар кантет. Дагы жаңы конуштарда бир транспорт менен эмес, маршрутка алмаштырып баргандар канча. Ошондо бир баланын эле мектепке барып келгенине 80 сом кетсе, бир үйдөн 3 бала барса 240 сом. Бул жолуна эле күнүнө кете турган акча. Ал эми башка майда чүйдөлөр бар. Баягы эле карапайым калктын мойнуна түшкөн жүк болобу дейсиң.
Өлкөнүн ички коопсуздугун камсыздаган тартип сакчылары кыргыз тили боюнча жат жазуу жазышты. Ысык Көл облустук милиция кызматкерлерине жазылган жат жазуунун тексти Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестинен алынган. Аталган иш-чара мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча комиссиясынын демилгеси менен уюштурулган. Жат жазуунун жыйынтыгы 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чарада жарыяланат экен. Бул жаңылык учурда интернет колдонуучулар тарабынан алкышка татып жатат. Бирок жат жазуунун жыйынтыгы чыкканда эки алган кызматкерлер уятка калбаса эле болду. Же бармак бастым, көз кыстым кылып коебу, ким билет. Бул боюнча пикириңизди комментарийге жазсаңыз болот. Эми жакшы жаңылыктардан. Алматыда 2-3 сентябрь күндөрү өткөн Улуу дала кошпендилер алеми эл аралык этно фестивалда Кыргызстандын атынан барган жогорку категориядагы цирк артисти Асланайым Аширова жетектеген жаачы гимнасттар 1-орунду багындырып, алтын медаль алышты. Маданий иш-чарага Малайзия, Башкырстан, Дагестан, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн таланттуулары катышкан. 2 күндүн ичинде иш-чаранын 10 миңден ашык коноктору көчмөндөрдүн каада салты менен таанышып, улуттук тамак аштарды татып көрүштү. Этно-маданий фестивалдын негизги максаты көчмөн элдердин байыркы тарыхын кайра жаратуу, ар бир улуттун улуттук өзгөчөлүгүн келечек муунга даңазалоо болгон. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.